Алынган акыркы жаңылыктар топтому. Чехияда 2ден бет каптагуу талабы коюлду. Текебаев Бельгияга элчи болот деген маалымат чындыкка дал келбейт. Наркы 10 миллион сомдук декларацияланбаган товар кармалды. УКМК Аскарбек Шадиевди кармоо үчүн АКШнын элчилигинен жардам сурады. Путин орус тилинин Кыргызстандагы макамы маанилүү дейт. Төрохан Жунусбеков Мелис Аспековду үй камагына чыгарууну талап кылды. Садыр Жапаровдун Өзбекстан, Түркмөнстанга барышы күтүлүүдө. Мына ушул жана башка күндүн маанилүү жаңылыктары алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен. УКМК Аскарбек Шадиевди кармоо үчүн АКШнын элчилигинен жардам сурады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурдагы депутат Аскарбек Шадиевди издөө иштерин улантууда. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка таянсак, УКМК АКШнын компоненттүү мамлекеттик органдары тарабынан Аскарбек Шадиевди кармоого көмөктөшүү өтүнүчү менен АКШнын элчилигине кайрылды. Аскарбек Шадиевге карата УКМКнын тергөө органдары тарабынан кылмыш жаза кодексинин 215 беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-пункту. Башкача айтканда, кылмыштуу кирешелерди ири өлчөмдө легалдаштыруу фактылары боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Сот тарабынан ага карата сыртынан камакка алуу түрүндө баш коргоо чарасы каралып, Интерпол тарабынан эл аралык издөөгө алынган. Булак Назар Ньюс KG. Наркы 10 миллион сомдук декларацияланбаган товар кармалды. Баткенде наркы 10 миллион сомдук декларацияланбаган товар кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Баткен бажысынын кызматкерлери Кызыл Бел өткөрмө пунктунда Пакистандан келе жаткан товарга тыкыр кароо жүргүзгөн учурда бажылык жактан декларацияланбаган аялдардын жана эркектердин кийимдеринин түрлөрү табышкан. Кармалган товардын наркы 10 миллион 601 миң 790 сомду түзөт. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бердиктүү реестине катталып, материалдар тергөөгө караштуулугу боюнча өткөрүлүп берилди. Булак Назар Ньюс KG. Владимир Путин орус тилинин Кыргызстандагы макамы маанилүү. Москвада өтүп жаткан президент Садыр Жапаровдун иш сапарынын алкагында Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукту. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы кызматташтык талкууланып, Садыр Жапаров орус лидерине алгачкы иш сапары Москвадан башталып жатканына кубанычта экенин билдирди жана Путинди Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Путин ага ыраазычылык билдирип, биздин эки тараптуу кызматташтыктын дагы бир маанилүү өңүтүн баса белгилегим келет. Силердин өлкө орус тилинин макамын мамлекеттик тил катары сактап калганыңар биз үчүн да, силер үчүн да өтө маанилүү. Айрыкча кыргызстандыктар үчүн Орусиядан иш табууга бул жакшы мүмкүнчүлүк болуп, кошумча сынактарга киришпейт. Айрыкча сиздин бул маселеге карата мамилеңиз биз үчүн өтө маанилүү. Биз кыргызстандыктар орус тилин терең өздөштүрүүсү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзөбүз. Буга байланыштуу атайын пландарыбыз бар, деди ал. Президент Садыр Жапаровдун Москвага иш сапары 24 февралда башталды. Ал Орусиянын баш калаасында азыркы тапта Владимир Путин менен жолугуп жатат. Андан соң Орусиянын өкмөт башчысы, парламент төрайымы жана төрагасы сыяктуу бир катар кызматкерлер менен жолугат. Иш сапар 25 февралда аяктайт. Булак Назар Ньюс KG. Текебаев Бельгияга элчи болот деген маалымат чындыкка дал келбейт. 23 февраль күнү Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев Бельгияга элчи болуп бара тургандыгын жалпы маалымдоо каражаттары өздүк булактарына таянып жазып чыгышкан болчу. Бирок 24 февралда Текебаевдин басма сөз катчысы мындай маалыматты четке какты. Анын айтымында, саясатчыга мурдагы бийлик Бельгияга элчи болуу сунушун киргизишкен. Бирок ал сунуштан баш тарткан. Учурда Кыргыз өлкөсүнүн Бельгиядагы элчилик кызматын 2019 жылдан бери Мухтар Жумалиев аткарып келет. Булак Супер Медиа. Чехияда 2ден бет каптагуу талабы коюлду. 25 февралдан баштап Чехиянын тургундарына өкмөтү тарабынан коомдук жайларда, ошондой эле эл көп топтолгон аймактарда медициналык бет каптан экини тагуу милдеттендирилди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Чехиянын саламаттыкты сактоо министрлиги мындай эки бет кап тагуу талабын Британ штаммынын жайылуусуна байланыштуу кабыл алган. Ошондой эле мекеме бул жаңы эреже өзгөчө дүкөн, оорукана, коомдук транспорт жана унаа бекеттеринде сөзсүз түрдө талап кылынаарын билдирген. Белгилей кетсек, январь айынын башында Чехияда өзгөчө кырдаал режими кабыл алынып, 21:00дөн таңкы 5ке чейин коменданттык саат киргизилген. Булак Сереп Медиа. Төрохан Жунусбеков Мелис Аспековду үй камагына чыгарууну талап кылды. 25 февраль Бишкек шаарында Мелис Аспековду коргоо аталышында пресс-конференция өтүп жатат.
Иш-чара Мелис Аспековду коргоо комитети тарабынан уюштурулган. Анда резолюция кабыл алынып, президент Садыр Жапаровго кат жөнөтүлөт. Колдоп келгендердин бири Мегаком компаниясынын башкы директорунун кеңешчиси Төрахан Жунусбеков Аспековду үй камагына бошотууну талап кылды. Бүгүнкү иш-чарага келгенибиздин себеби Мелис Аспековго кайдыгер карабай келдик. Анткени ал Мекенчил партиясын ачкан, астында тургандардан. Акыркы революцияга дагы чоң салым кошкон адам деп билебиз. Мелис Аспековдун ишинин бардыгы адилеттүүлүк, мыйзамдуулук менен каралсын. Экинчиден, үй камагына чыгарылып тергелсин. Андан сот мыйзамдуу чечим чыгарсын, деди Жунусбеков. Булак медиа центр. Садыр Жапаровдун Өзбекстан, Түркмөнстанга барышы күтүлүүдө. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Өзбекстан жана Түркмөнстанга барышы болжолдонууда. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине Тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев айтып берди. Жапаровдун Өзбекстанга болгон иш сапары тууралуу буга чейин Ниязалиев менен Өзбекстандын Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Фархот Арзыевдин онлайн сүйлөшүүсү учурунда да айтылган. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президенти болуп дайындалганда Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзиёев да куттуктап, коңшу мамлекетке расмий иш сапары менен келип кетүүгө чакырган. Буга байланыштуу биз азыр дипломатиялык каналдар менен даярдык иштерин жүргүзүп жатабыз. Аны уюштуруу эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде аппараттын макулдугу менен аныкталат. Убактысы такталган соң иш сапарды уюштуруу иштерин баштайбыз, деди Ниязалиев. Министрдин орун басары президенттин коңшу мамлекетке иш сапары жакынкы аралыкта боло турганын белгиледи. Азыр мамлекет башчы Россияда жүрөт, андан кийин Казакстанга барышы болжолдонууда. Анткени коңшу мамлекеттин башчысы Токаев аны Казакстанга чакырган. Жапаровду өз өлкөсүнө чакыргандардын арасында Түркмөнстандын президенти дагы бар. Азыр күн тартибинде ушул мамлекеттерге иш сапарларды уюштуруу маселеси каралып жатат, деди Ниязалиев. Эске салсак, учурда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Россияда 2 күндүк жумушчу сапары менен жүрөт. Булак Спутник KG. Момбеков. Кумтөр боюнча комиссия түзүлгөн сайын Кыргызстандын үлүшү азаюуда. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Кумтөр алтын кени боюнча түзүлгөн жаңы комиссия буга чейинки келишимдердин баарын толук изилдеп чыгышы керек деп эсептейт. 25 февралда парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, Момбеков изилдөөнү 1992 жылдагы келишимден баштоо керектигин айтты жана өкмөттүн өкүлүнө кайрылып комиссия түзүүнүн зарылчылыгы да суроо жаратаарын белгиледи. Кумтөр боюнча канча комиссия түзүлдү, бирок комиссия түзүлгөн сайын Кыргызстандын үлүшү азайып жатат, 67%дан 26%га түштү. Анда комиссия түзүүнүн канчалык кажети бар? Эгер биз үлүшүбүздүн баарын алдырып жатсак, ар бир комиссия мурункусунун ишин иликтемиш болуп эле жаап жатса, бул модага, соодага айланып кетип, өкмөттүн Кумтөр боюнча 1992 жылдан баштап келишимдеринин толук көчүрмөсүн бериңиз. Кумтөр кениндеги ишмердүүлүктү текшерүү үчүн депутаттык комиссия 17 февралда Республикада журт фракциясынын сунушу менен түзүлгөн. Фракция өз сунушун жаратылышты коргоо жана өндүрүштөгү коопсуздукка байланыштуу иштерди буга чейин кабыл алынган токтомдордун аткарылышын текшерүү зарылчылыгы менен негиздеген. Кийин бул комиссияга мамлекеттик деген макам берүү тууралуу сунуш айтылган. Кумтөр боюнча депутаттык жана мамлекеттик комиссиялар буга чейин да түзүлүп келген. Кумтөр Кыргызстандагы эң чоң алтын кендердин бири. Аны канадалык Центерра Голд компаниясы иштетет. Компаниядагы Кыргызстандын азыркы үлүшү 26%ды түзөт. Булак Азаттык KG.